Саламатсыздарбы? Сиздер менен Сүлүктүү жамааттык мультимедиа борбору. Мен Сүлүктүү жамааттык мультимедиа борборунун координатору Сапаркулов Бакытбек Эркиновичмин. Сиздерге көрүнүп тургандай бул жер Сүлүктүү шаарынын күнчыгыш жагында жайгашкан Кошбулак аймактык башкармалыгы. Бул Кошбулак поселкасында учурда 8000ден ашуун калк жашайт. Сүлүктүү шаарынын күнчыгыш жагында жайгашкандыгынын себеби бул ошол Сүлүктүү шаарындагы жер астындагы көмүрлөрдү казып алууга ыңгайланышкан болуп эсептелинет. Азыр мен бул жакта видео көрсөтүп тургандай, ушул жердеги ашууда мына байкалып турасыздар. Ушул жерде де уже таразы бар жана перевалочный база сыяктуу. Ал жактан техникалар менен алып чыккан көмүр таразыга тартылгандан кийин ушундай фураларга жүктөлүп бүгүнкү күндө Россиянын Кырымы, Казакстан, Өзбекстан жана негизги бөлүгү Кыргызстандын Баткен областына сүлүктүүнүн көмүрлөрү сатылууда. Эми Сүлүктүү шаары боюнча кыскача белгилей кетип, эмне үчүн Кошбулак аймактык поселкалык башкармалыгын тартып жаткан себеби бул жерде негизинен көптөгөн шаардык мекеме ишканалар жайгашкан. Могу видеодо көрүнүп тургандай Кызыл Желектин арт жагында Сүлүктүү шаардык ички иштер бөлүмү, андан кийин Сүлүктүү шаардык соту, андан кийин Сүлүктүү шаардык прокуратурасынын имараттары, ошондой эле могу жерде борбордо ортолук болуп турган Баткен областы боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга көмөкчү мектеп интернаты. Ошондой эле Сүлүктүү шаарындагы номер 4-гимназия мектеп жана номер 9-гимназия жайгашкан бул имаратта. Ал эми могу жердеги негизги фондо турган бул ошо Кыргызстанга белгилүү болгон Камчатка деген каймана ат менен белгилүү айыл. Бүгүнкү күндө анын официалдуу аталышы Шады Жураев айыл болуп эсептелинет. Ал эми жергиликтүү тургундар бул жерде ошо ырааттыктан жана шарттын катаалдыгынан Камчатка деп атап коюшкан. Ал эми бул жака көңүл бура турган болсок, бул поселканын ортосунда жайгашкан көп кабаттуу үйлөр. Андан кийин бул жаңы конуштардын элеси. Ал эми алыскы фондо көрүнүп турган бул өзү Сүлүктүү шаары болуп эсептелинет. Сүлүктүү шаарынын Отбасаров көчөлөрү бизге көрүнүп турат. Ошондой эле Товарная көчөлөрү көрүнүп турат. Сүлүктүү шаары 1868 жылы полковник Фавицкий тарабынан негизделген. Ошол учурдан баштап алгачкы көмүр казып алуу иштери жүргүзүлүп, номер 1 шахталар түзүлө баштаган. Андан кийин ошол мезгилде Сүлүктүү шаарына биринчи дүйнөлүк согуштагы туткундар Европадан келген, Польшадан келген, Чехословакиядан келген, Венгриядан келген даже согуш туткундары дагы кармалгандардын кайсы бир бөлүктөрү Сүлүктүү шаарындагы жер астында көмүр казып алуу боюнча оор жумуштарга тартылып, алардын кээ бир бөлүктөрү бүгүнкү күнгө чейин ошолордун урпактары жашап калган. Бул 39 улуттан ашык турган Сүлүктүү шаарынын элинин калыптанышына түздөн-түз себепчи болду. Андан сырткары айта кете турган болсок, жогоруда айтылгандай эле Сүлүктүү шаары өзү мындай табигый шарты катаал экендиги көрүнүп турат, рельефтер өтө татаал экендиги көрүнүп турат. Бул негизинен жердин астындагы көмүр кенин казып алуу боюнча жана ошондой эле ошо көмүрлөрдү өндүрүү боюнча шаар катары негизделип калган бүгүнкү күндөгү областтык маанидеги шаар болуп эсептелинет.